Канадалык April Ecoch Company компаниясы менен биргеликте Бишкекке метро курууну көздөп жатышат. Келишимге Борбор калаанын вице-мэри Рысбек Сарпашев жана Канадалык Инвест компаниясынын башкы директору Эммануэль Майлет кол коюшту. Долбоор 2025-жылы аяктайт деп пландалууда. Келишимдин биринчи курулуш этабынын суммасы $950 миллион. Долбоор 3 этаптан турат. April Ecoch Company компаниясы бирден бир дүйнөлүк инвестициялык синдикат болгон April Group корпорациясына кирет. Курулушта 2 бутак иштейт. Кызыл бул бутак Бишкектин батыш жана чыгышын бириктирет, жашыл Борбордун түндүгүнөн түштүгүнө каттайт. Жакынкы 3 жыл ичинде 50 станция куруларын Бишкек шаардык мэриясынын курулуш башкармалыгынын башчысы Марат Бейшенбеков билдирди. Долбоор ушул жылы башталат. Биринчи этапта 50 чакырым жол жана 20-25 станция курууну көздөп жатышат. Метро шаардагы тыгындан арылуу максатында тартылып жатат. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке аша турган болсо, Бишкек шаардык мэриясы шаардын бир топ жерлеринде жеке менчик маршруткалардан баш тартканга даяр. Маалымат булагы Элдик медиа.